бала жаңы төрөлгөндө келе турган автомат эмес, бирок сарылымдуу болуп, 3 күнгө чейин болуп, ошол университетибиз өсөчү балдарга бул өтө пайдалуу. Баткен шаарынын тургуну Гүлназ Исакова Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда өтүп жаткан эне сүтү өмүр булагы акциясына келди. Бала төрөлгөндөн 6 айга чейин кошумча тамак бербей эне сүтү менен тамак азыктандырса өтө пайдалуу. Анткени баланын иммунитети жогору болот, ар кандай жугуштуу оорулардын алдын алат. Ошон менен бирге эле бул бир гана азыктандыруучу сүт тамак катары эмес, эне сүтү аркылуу балдарга мээрим өтөт, балдар мээримдүү болот, боорукер болот. Акцияга бала эмизген энелер жана болочок энелер катышты. Иш-чарада дарыгерлер баланы туура эмизүүнүн жолдорун жана эне сүтүнүн маанилүүлүгүн айтышты. Акциянын жүрүшүндө биз энелерге ушул эмчек эмизүүнүн техникалары, андан тышкары ошол эне сүтүнүн баалуулугу, эне сүтүнүн эмизгенде баланы кайсы оорулардан коргойт, ошолор боюнча бардык маалыматтарды энелерге бердик. Aslında emçeklerge tiyet üstüne. Anam eki uğurdu tultuyup çıkar, vur de uğulat. Oşonda tuğra emizgen bolosыңар. Эне сүтү баланы ар кандай оорулардан коргойт. Ошондуктан эмчек эмизүү бала төрөлгөн күндөн баштап абдан маанилүү дейт дарыгерлер. Жаңы төрөлгөндө жарым сааттын ичинде баланы эненин койнуна жаткырышат. Себеби дегенде жарым саат, 1 сааттын ичинде бул бала уже эне сүтүн эмиш керек. Кээ бир ата-энелер болсо ошол убакта менден сүт чыкпай атат деп ошол эле убакта искусственный кормлениеге отуруп коюшат. Бул туура эмес. Себеби дегенде бул бала уже буга даяр эмес. Баланын ашказаны жалаң гана эмчек сүтүнү сиңире алат, жеңил сиңирет. Эмчек сүтүнөн башка бул кошумча тамак, анан жасалма сүттөр булар баланын ашказанына, бөйрөгүнө жабыркатат. Жыл сайын 1 августтан 7 августка чейин дүйнө жүзү боюнча бала эмизүү жумалыгы өтөт. Бул жумалык өлкөнүн бардык аймактарында белгиленүүдө. Нурпейил Ашор кызы, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа.